Урматтайымдар, саламатсыздарбы? Жаңы мастер-класс. Дагы да мен джинс деген жипти алдым. Ушундай күрөң өңүнү. Анан кийин токудум. Дагы да мен эмесин кокеткасын, регланын башкача кылдым. Дагы мен жакасын дагы башкача кылдым. Петляларын оң петляны мен башкача токудум, бурап токудум. Ошондо сүрөтү мындай болду. Анан эми бунун сүрөтү негизи рваная резинка деп коет. Монтип көрүңүздөрбү, токуганда ушинтип үзүлүп калат дагы. Анан кийин сүрөтүн өзгөчө көргөзөт. Этегин дагы мен мындай кылып оформление кылдым. Мынакей сиздерге акырын көргөзөйүн. Дагы да бул рваная резинка. Берден болсо мен дагы двойной жип менен жаптым, коздуп, анан бахрама кылып койдум. Жеңдерин болсо жөнөкөй эле жаптым. Болгону бахрама менен ушинтип коздуп койдум. Жеңи берди кенен, анан кийин регланын аябай узун кылдым. Бердеги подрез, мынакей, подрез деп коет. Ошо подрезин башкача да кылдым муну. Ошо подрезине азыр тереңирээк токтолобуз. Бул петляны скрученная петля дейт. Баягы ушул петля жөнүндө көргөзөм, лицевойду кантип токуш керек. Анан рваная резинкадан тереңирээк токтойбуз. Жакасын айтып берем. Анан кийин мына жердеги подрезине да терең токтолобуз. Урматтайымдар, мен азыр экранды жакыныраак коеюн. Анан кийин бул көйнөк жөнүндө тереңирээк, көбүрөөк маалымат беремин. Урматтайымдар, мынакей мен жакыныраак койдум. Бул көйнөктү биз мойнунан баштайбыз, жакасынан. Мойну стойка болгондон кийин эми ушул вязкага мен берден петля кошконго сүрөтүн бузуп коем да, кошконго болбойт, ошон үчүн мен воротин стойка кылдым. Берден мен стойка кылдым, могу жерде мен росток кылдым. Мурунку мастер-класстарды көрсөңүздөр болот. 2 сантиметр арт жагын мен узунураак кылдым, алды жагын 2 сантиметрге ылдый түшүрдүм. Ошону менен мойну мындай, соответственно, баягы стойка болгондон кийин бул таза кыкындырбайт да. Бул ошол. Так. Ростокту мурунку мастер-класстардан көрүп коюңуздар. Буга чейин дагы көйнөктөрдүн мастер-класстары чыккан. Анан биз эмнеден баштайбыз? Биздин сүрөтү бир изнаночный, бир лицевой болгондон кийин биз, соответственно, бүт жагында ушу сүрөтүн сакташ керекпиз. Сүрөтүн сактап туруп, эчтир бузбаш керекпиз. Ошон үчүн берден биз дагы мен берден 70 петля, 70-75 петля ала аласыздар. Жакасы стойка болгондон кийин өтө чоң алганга болбойт. Мына могул петля ровно ортосуна келиш керек. Мына могул петля ортосуна келиш керек. Мынакей көргөзүп коеюн жакыныраак. Могу жакадан кеткен петля бул алдындагы эмесине кетиш керек да. Көйнөктүн алдындагы сүрөтүнө кетиш керек. Бул жагында деле ошондой. Ошондо биз расчет кылабыз. Могу лицевою в обязательном порядке сүрөттү бузбаңыздар. Берде лицевая петля бул мындайынан мойнунан баштап этегине чейин ушул петля кетиш керек. Так, бул ушундай. Жеңин өтө эме кылган жокмун. Мурунку көйнөктөрдө жең ушул жерден мен колум кенен батчы. Буда болсо мен жеңдин жарымын эле алдым. И жарым алып туруп, кайерден мен жетпеген петляларды коштум. Бул сүрөтүнүн эмеде көйнөктүн алдынан, артынан, дал ошо колдун астында келген кезде берден 7 петля алдым. Берде да 7 петля, наркы жагында да 7 петля. И ошондо 14 петля основной многул жеңдин основной эмесине 14 петля кошулду. Анан кийин мен ушул жерден, мына могу жерден баштап, көрдүңүздөрбү,
берде негизи көрүнүп тур. Ошо жерден баштап мен берден 35 петля коштум. 35 петля коштум. 30-35 коштуңуздар кенен жетет. Бул ушул жерде мен сиздерге айтып коеюн. Иш жагынан анан иш жагын көргөзүп берем. Аерде бир вспомогательная петля деп коет. Ошо вспомогательная нитка, вспомогательная петля. Ошону колдонуп биз берде шову жок сүрөтүн алып кетебиз. В принципе, мындай да. Маки. Көрдүңүздөрбү, мына петляларым бар деген. Ошондой эле кетип атат. Болгондо берде эми билинет, билинбей койбойт, бирок берде шову жок. Бул эми колдун асты болгондон кийин андай деле көзгө көрүнбөйт деле. Монтип эметкенде, мына рисунок менен караганда өзгөчө деле мындай бир көрүнгөн деле жок. Да, ушул. Анан кийин бунун өзүнүн мынагы бирге бир кылгандан кийин бул резинка, негизи резинка. Рваная резинка деп коет. Ошо рваная резинка. Улам биз берде изнаночный мындай кылабыз да, берде изнаночный, лицевой, изнаночный дегендей кылып, анан биз улам бул эмесинен регланынан кошуп кетербиз. Болгону бир катарында кошобуз, бир катарында кошпойбуз, бир катарына кошобуз, ошондо через один кошулуп кетет. Ошондо мен регланын аябай узун кылдым. Чаканакка чейин кылдым да. Мен бул көйнөктүн өзүнүн модели. Сиздер мындай кийбейм, мага мындай жарашпайт десеңиздер, дал ушул жерге келгенде могу реглан кенен жетет. Көйнөккө кенен жетет. Ушул жерге жеткенде, мисалы, могу лишний да, сиздер үчүн лишний болсо, муну токлойсуздар. Мына могу жерден баштап подрезы, мына жерде подрез, ошо жеңин баягы өзүнчө бөлгөн жери да, ошо жерден кыласыздар. Жок, мен ушундай узун, аябай узун реглан кылам десеңиздер, ушул, эми чыканактан ылдый кылбагыла, эң прям предел бул ошо до локтя деп коет, чыканакка чейин. Эми ар кандай кыла берсеңиздер болот, бирок ошо мен ойлойм да, ошо чыканакка чейин терең, кенен жашынакай жетет. Эми бул резинка. Эми обычный резинканы мен баягы сүрөтүнө салдым. Эми резинканын мына лицевойу берде, лицевойун изнаночный кылып токуп кеткен жерде бул үзүлөт. Рваная резинка деп коет. Үзүлгөн жери, көрдүңүздөрбү? Дал мен ошо жерди белгилеп, мындай бахрама илип койдум. Бахрама. Эми сиздерге мындай жакпаса, мына бахрамаларды кылбай эле коюңуздар. Жок, мен көйнөгүмдү коздойм, мындай көйнөк кие алам десеңиздер, ушундай кылсаңыздар болот. Таза болбосо мончок такса болот. Топчу, мончок, бисер, ар кандай нерселер эметсеңиздер болот да. Эми бул сиздердин өзүңөрдүн көңүлүңөргө карайсыздар. Эми болсо, мынакей рваный резинка деген мына ушундай, мынакей. Бирөө узун, бирөө кыска, бирөө узун, бирөө кыска, бирөө аябай кыска, бирөө өтө узун, ушундай да мынакей. Эми муну мен мындайынан токуп аткандан кийин, жеңин токуп аткандан кийин, берден мен жалаң изнаночный петлялар менен кеткем да. Ортосун мен изнаночный кылгам. Асты жагы обычный эле сүрөт резинка. Мынакей, обычный эле сүрөт. Бирөө лицевой, бирөө изнаночный. Болгондо менде берде мыналардын баары деги үзүлдү да. Үзүлгөндөн кийин мен биякта изнаночный ряд, сүрөтүн изнанка кылгам. Берде көрүңүздөрбү, изнанка кылгам. Анан мен рваный резинканын сүрөтүн салыш үчүн мен берден изнаночный петляларды лицевой кылып кетер экем. Ар кайсы жерден эле хаотично, өзүм көңүлүмө карап эле, кандай мага жакса, ошондой кылып эле эмет кетер экем. Изнанканы лицевой кылдым дагы, ошентип, анан кийин эмеге жеттим. Бирөө лицевой, бирөө изнаночный, бирөө лицевой, бирөө изнаночный, мынакей мен резинкасын токудум. Резинкасын мен обычный эле техника менен жаптым. Анан эмне кылдым мен? Бул жагынан жаптым. Баягы минтип токуп аткан нерсемди котордум дагы. И иш жагынан жаптым дагы, мындай цепочка изнаночный петля болду.
Бягы изнанка болсо, бягы лицевой болот. Ошо лицевой петляга мен крючок менен моундай бахрамаларды илип, анан жеңин кооздоп койдум. Мынакей, жеңи кооз. Эми кийгенде жашынакай эле. Эми мындай көйнөктү кийгенден биз эми талаага чыгып чөп чаппайбыз, картошка казбайбыз дегендей. Мындай деле, мындай эми жең болот. Мынакей муну кооз, жакыныраак көргөзөйүн. Мынакей. Ушундай. Эми этеги. Биягын деле ушундай кылып токудук. Эми этеги. Этегин болсо мен жалаң эле мындай изнаночный петлямен токуп кетсем, бери түрүп калат. Ошон үчүн мен сүрөтүн кайра эле берден мен петлянын санын азайттым. Ар бир 10 петлядан кийин 11-чи петляны полный жаптым, азайттым санын. Анан кийин дагы этегин мен кыскартыш үчүн эмне кылдым? Кыскартыш үчүн мен моундай резинка токудум. Могу негизи бул мындайынан тартат да, баары бир резинкада тартат. Ошон үчүн берден дагы мен каалаган жеримен өзүм мындай болжолдодум. Ортодон бир 15 сантиметрден баштадым да. Лицевой 15 петля кайра лицевой, 15 петля кайра лицевой, анан могу жерин өзүм көңүлүмө карата жаптым. Кээ бир жерлеринде у меня менде 2 лицевой жакын болуп калды, кээ бир жерлерде 3 изнаночный бир болуп калды, же 2 изнанка. Ошон менен мына сүрөтүн бир өзгөчө кылыш үчүн, мындай өзгөчө кылыш үчүн мен өзүмдүн көңүлүмө карата жай бердим. Көрдүңүздөрбү, мына жеринде 2 изнанка, мына жерде 3 изнанка, бирде 2 лицевой 1 болуп туру, мына жерде да 2 лицевой жакын туру. Эми мына жерде дагы. Анан моундай кылып жаптым. Эми берге келгенде мен 2 жип менен бир рядты токудум. Анткени тесемка кылыш керек болду, калыңдаттым да мен. Этеги калыңыраак болсун, өзүнчө бөлүнсүн деп мен берден 2 петля менен мурунку мастер-класста көргөзбөдүм. 2 жипти алам, бир петляны токубай алып кетем, жипти алдыга салып, алдынан салып, кайра 2 петля, бир петляны токуп кетем. Бир петляны мен спицадан мындай эле жөн эле алам, токубай эле, жипти алдынан салып. Мынакей ушундай кылдым да, кайра жаптым, бир эле жип менен жаптым, бир жип, 2 жип менен жапсаңыздар бир таза мындайдан чөйүлүп кетет. Бир жип менен жапкандан кийин бир кайра эле биягы тартылды. Андан кийин мен мондай бахрамаларды этегине бахрама тагып койдум. Мынакей жекелер. Бирөө узун, бирөө кыска, бирөө узун, бирөө кыска кылып туруп мен рваный резинканын өзүнүн негизи темасын эметтим да. Эми бул ушундай. Мен түшүндүрдүм. Мына подрез үчүн да мен азыр өзүнчө башка мастер-класс тартамын. Азыр болсо мен сиздерге ошо рваный резинканы эмесин көргөзүп берейин. Круговой токсаңыздар, рваный резинка скрученная лицевая петля. Буралып токулган лицевая петля, мынакей көрүнүшү ушундай. Менде пробникте болсо көрүңүздөрбү, мынакей. Бул баягы лицевой, изнаночный, биягы көйнөктүн бул оң жагы, бул сол жагы болотур да, мына жагы. Көрүңүздөрбү? Эми мен пробникте биягын токуп, кайра оодарып тиягын токуп ушинтип атпайбы? Ошон үчүн бердеги сүрөтү мага, мына сүрөтү өтө мындай, кандай десем, бул круговой спицамен токуганга караганда мага жаккан жок. Бирок мындай токсаңыздар деле болот, бирок круговойдо өтө кооз болот экен. Мен азыр ошону айтып кетиш керекмин. Анан кийин калың спицамен токубаңыздар. Мен башында калың спица менен баштап, мага сүрөтү жакпагандан кайра ичкерээк спица алдым. Спица эми бул жөнөкөй эле спица. Биздин Кыргызстанда ар бир магазинде сатылат. Ошон үчүн бул арзан эле спица, ушул арзан спицалар менен эле токуп атам. Эми лицевой
петля, мынакей бабушкина петля деп коет, мынакей көрдүңүздөрбү? Муну биз мындайынан биягынан салабыз да, биягынан, мынтип биягынан салабыз. Бул сапары муну баягы скрученный кылыш үчүн, бурап салыш үчүн биз арт жагынан спицаны салабыз. Алдынан эмес, арт жагынан салып туруп токуп кетебиз. Ошондо задняя сторона петли деп коет, лицевой петли. Так, изнанкаларын азыр сүрөтү менен токуйбуз. Кайра көргөзөйүн, мынакей. Көрдүңүздөрбү, мына петля, многу лицевой петля, мынакей. Биз биягынан салбайбыз, Бул арт жагында, мына многу көрдүңүздөрбү? Ошонун артынан петляны минтип салып токуп кетебиз. Алдынан эмес, арт жагынан спицаны салып туруп, ошол жактан жипти суруп алабыз. Кайра эле мына лицевойго келгенде, жипти спицаны петлянын арт жагына салабыз дагы, и ошол жактан жипти суруп чыгабыз. Мынакей. Кайра мынакей лицевой петля. Бул алдынан эмес, арт жагынан спицаны киргизип туруп, анан кийин ошол жерден жипти суруп алабыз да токуйбуз. Мынакей. Бул жаанда деле ошондой. Изнанкадай кылып токуйбуз, биягынан, мынакей. Мына изнанканы сүрөтүн карап эле токуйбуз. Лицевойн болсо, биягынан арт жагына спицаны салабыз дагы, ошол петлянын ичинен жипти суруп чыгарабыз. Болду, бул оңой эле. Бир-эки жолу эле көрсөңүздөр, токуп аласыздар. Болду. Если круговой токусаңыздар, сүрөтүн карап эле, изнанканы изнанка, лицевойду скрученный кылып эметесиздер. Если сиздер мындай кылып, мен пробник кылып атам да, сиздер мындай подетально деп коет. Подетально токусаңыздар, мынакей көрдүңүздөрбү? Подетально токусаңыздар, той арт жагында по рисунку кыласыздар. Лицевойду лицевой, изнанканы изнанка, а вот уже лицевой жагына келгенде, алды жагына, баягы оң жагына келгенде, оң жагынан жанагындай кылып эле лицевой петляларды бурап токуйсуздар. Ушинтип резинка эле жөнөкөй эле резинка, болгондо лицевойун башкача кылып токусаңыздар, сүрөтү башкача болуп калат. Эми реглан жөнүндө мен айттым, кыскартсаңыздар болот, анда могу жакта жеңи кенейип калат. Мындай манжеткаларды айттым, бахромаларды айттым, воротник стойканы да түшүндүрүп бердим. Эми эжекелер, биз менен бирге болуңуздар, биздин каналга катталып, башкаларга да бөлүшүңүздөр. Биздин мастер-класстарга көңүл буруп, лайк басып, комментарий жазып, биз менен бирге болуңуздар. Эмки мастер-класска чейин.